Туура 3 күндөн кийин ар бир кыргызстандыктын алдында жаңылганды такыр жактырбаган тандоо турат. Сиз экөөбүз бул тандоону өзүбүздүн каалагандай жүргүзөлү десек, көпчүлүгүбүзгө өйдө жактан басым болсо, кээ бирибиздин тандообузга каралоо, провокация аркылуу чабуул жасоодо. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде Ар тарап программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Биз бүгүн шайлоонун тегерегинде сөз кылабыз, андыктан биз менен бирге болууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда бүгүнкү биздин талкууга катыша турган коноктор менен мен четинен тааныштырып баштасам, биздин биринчи коногубуз Аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөөлөтбек Шадыбеков, ал эми экинчи коногубуз коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев, ал эми үчүнчү коногубуз мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 4-чү конок катары юрист эжекебиз Талайкүл Токтакунованы дагы чакырган болчубуз. Ал киши келерин кабарлаган, азыр кечигип жатса керек, бир нече убакыттан кийин талкуубузга келип кошулат. Анда урматтуу коноктор, биздин студияга келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анда биринчи суроону эле сизден, Эмилбек агай, сизден баштай берсем. Анан биринчи суроом, Эмилбек ага, мына көп жылдардан бери дал ушул саясатта жүрөсүз, Ак үйдүн ичинде дагы, сыртында дагы абалды көрүп калдыңыз. Анан буга чейинки шайлоолор менен азыркы шайлоонун абалы салыштыра келгенде кандай болуп атат сиздин оюңузча? Эми бул шайлоону биз ачык айтышыбыз керек. Бул биздин тарыхыбыздагы экинчи шайлоо. Баягы иштеп турган аракеттеги президент мөөнөтү бүтүп кетип, анын ордуна бош орунга талапкерлер чыгып шайлоо болуп атканы. 11-жылы ошондой болгон. Анан бул экинчи шайлоо. Бирок биздин тарыхыбыздагы ушундай курч атаандаштыкта өтүп аткан, атаандаштыкка жол ачылган биринчи шайлоо. Мына ушул жагынан алганда, ушул өңүттөн алганда, бул биздин мамлекет үчүн да, биздин коом үчүн, айрыкча шайлоочулар үчүн жаңы нерсе. Буга да биз баштан өткөрүп көнүшүбүз керек. Шайлоонун жүрүшү, шайлоого азыркы шайлоонун баягы кызып турган учуру мына ушуга күбө болуп отурат. Бирок башка жактарынан алганда, ошол эле административдик ресурстун колдонушу, мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынын колдонушу, алардын бир бетке иштеп жатканы, жана административдик ресурс деген чиновниктердин башынан аягына чейин өзүнүн туулуп өскөн айылына, көчөсүнө, район шаарына бөлүштүрүп туруп, ошолордун баарын жиберип бийлик чыгарган кандидатка добуш топтойсуңар, эгер добуш ала албасаңар, анда кызматтан кетесиңер деп айдап ошол жерде иштетип атканы. Анан мына президент өзү баш болуп, ушу активдеп мектептин директорлору, домком, квартальныйдын баарын чогултуп алып ошол жерден үгүт кылып атканы, бул баягы бизде келаткан эски шайлоодон келаткан эски салт, эски баягы жаман көрүнүштөр. Мына ошентип азыркы шайлоо баягы жаңы бир жаңылык менен кошо эски өзүбүздүн адаттарыбыз, эски жаман ооруларыбыз менен аралаш мына келатат. Бага экинчи сурам сизге болсун. Азыр мына Эмил агай айтып атат да, бул биздин тарыхыбыздагы атаандаштык курч болгон биринчи шайлоо болуп атат депчи. Анан албетте эки жактан талапкерлер чыгып атаандашып атканда, бул жерде кара кылдык акчара турган борбордук шайлоо комиссиясы болуш керек эле. Анан ал жакка дагы акыркы күндөрү аябай сындар айтылып атат да. Анан сиздин ушуга оюңуз кандай болуп атат? Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү алып барып аткан кыймыл аракеттерине? Мен да бир ушу шайлоо өзгөчө дүйнө эли карап турган шайлоо болуп атат да. Демократиянын аралчасы деп Кыргызстан биринчи жолу Отунбаеваны Атамбаев уруштуруп, жакшынакай шайлоо болуп, жакшы эл ошо автоматын көтөрүп турган Бакиевди айдап, ал деле шайлоодон чыккан маселе болчу да 2009-жылы. Ал мында мен кичине мындай неме жооп берип коеюн. 8% деп койду, мына Эмилбек да катышкан, көп кишилердин баары катышып, эми олордун алып келгенине караса, Атамбаев 60% менен жеңип тур. Ал 24% менен жеңилип, анан 8% деп, жерлерде бардыгында жанагындай булар мындай эле айтып коюп, мына ошондон баштап биз боз үйдү тигип, бириккен элдик кыймылды мына бирге баарыбыз күчөтүп, анан ушундай бир немеге элдин күчү менен бул революция болуп, мындай болду. Эми мынау шайлоодо мен мына избиркомго ушундай бир кара пиарлар болуп, туура эмес иштер болуп, мына мамлекет деген немени туура өткүзүш керек да шайлоодо. Булар мамлекет ответственный. Эч кандай немеге күч органы да
избиркомда, прокуратура, сотта эч кимиз бар таза туруш керек эле. Ошол жерде жанагындай бир өзүң уяласың. Ушул бир маселелерди бар. Биз 4-5 жолу бир кат жаздык, ошо жакшы өткүзсүн десек, бир 4 бар экен, бир мындай акыйкаттык, мындай сөзүн айтса, 8 ылдый карап туруп кол көтөрүп коет экен. Болду, ушундай да болобу? Мындай болбойт бул. Окшо, таптакыр элдин жинин келтирип атат. Ошон үчүн мен эми коем, жогорку кеңешке бир кат жазайлы деп, аксакалдар акылдашып, 200 ат жанагы министерство ведомстволордун немелери бар, жерлерге барып, ошолордун фамилиясы менен алып. Кыскасы бир сөз менен айтканда, эч кандай жооп алган жоксуздар бүгүнкү күндөрү, туурабы? Бүгүнкү күндө алган жообуз ушул. Силердин айткан немеңерди баягы тигиде немеде каралган, Зилалиев тигинде каралган, жанагы 200ге жакын кишилер барганда мамундайда каралган. Жөн эле бир отписка. Анан кече бирөөнө биз катышсак, аны деле баягы биздин айткан суроолордун бардыгында силердики туура деди да, анан кийин чечими эчтеке жок. Түшүнүктүү. Алыкбек ага, азыр мен сизге административдик ресурс колдонулуп атабы деп суроо берсем, суроом туура эмес болуп калса керек. Ошон үчүн мен канчалык деңгээлде колдонулуп атат деген суроо берейин деп атам. Эми мен бул жерде мындай да, эсиңерде болсо, бул шайлоо экинчи жолу болуп атат, ачык айкын деп мен айта албайм. Анткени ар бир шайлоодо ар бир президент же болбосо бийликтегилер биздики эң таза шайлоо өтүп атат, эң мыкты деп ушундай айтылган. Азыр дагы ошондой айтылып атат. Бирок тилекке каршы Кыргыздын бийликтин табияты ушуга калп менен чындыкты аралаштырып, сөзү менен иши дал келбегендей болуп калды да, акыркы 26 жылда. Сиз айткандай, ушу административный ресурс деги эле жалпы бийликтин бүгүнкү күндөгү мандаты, мүмкүнчүлүктөрү өтө одоно түрүндө, өтө бир эбегейсиз пайдаланып атат да. Мисалы, мына Эмиль Саламатович айтпадыбы? Кайсы президент мурун талапкер болчу. Бирок ошо кетип атканда момундай Роза Исаковна деле андай кылган эмес, туурабы? 11-жылы. Кетип атканда дагы ал 1-2 жолу айтты, колдоп Алмаз Рашеновичти. Бирок региондорду кыдырып, активдерди чогултуп, катуу айтып, анан кандидаттарга сын айтып, талапкерлергечи ушунда катуу көрсөтөм, камайм, тинтем, минтем деген сөз болгон эмес да. Анан кара пиардын ушунчалык чегинен ашып кетти, менин оюмча. Быйыл өзгөчө. Өзгөчө. Бул себеп бул деген мындай да, бул бүгүнкү шайлоо бүтөт эртең. Шайлоо бүткөндөн кийин элдин маанайы кандай болот? Ошол жаңы шайланган тиги кандидатка, жаңы шайланган президентке ишеним болобу, болбойбу? Бул биринчи маселе. Деги эле саясатчыларга ишеним болобу? Анткени мына азыр эркин саясатчы катарында мен ар кайсы базарга дагы барам, таксисттер менен дагы сүйлөшөм, фермага деле барып сүйлөшсөм, баары Алике, эмне болуп атасыңар силер? Бириңерди ушундай деп, жалпы даже мен 10 жылдан бери мисалы бийликте жокмун, ошого деле баары сурап атышат. Ушунчалык маскаралайт, ушунчалык калпты айтасыңар, а кийин карасаңар кучакташып, кайра бириңерди колдоп жүрөсүңөр. Азыркы мен андай эмесмин. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде бийлик ушундай өтө аша чап кеткен үчүн өтө кыйыныраак болуп калат. Деги эле ушу шайлоодон кийин ынтымакка келгенге, менин оюмча. Бирок баарыбыз биз ушу элибиздин эң негизги тынчтыкты сакташ керек, ынтымакка келиш керек. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин 4-чү коногубуз юрист Талайкүл Токтокунова дагы биздин талкууга келип кошулду. Анан юрист катары сизге суроо берейин деп атам да. Бүгүнкү күндө биздин мыйзамдар кандай иштеп атат шайлоо маалында? Бардыгына бирдей иштеп атабы, же болбосо бир талапкерге карап жылмайбы, ал эми экинчи талапкерге карап кабагын түйүп атабы деген маселе болот да бул жерде. Мыйзам бул бар. Мыйзамда чындыгында бардык талаптар жазылган. Аткарылышы? Аткарылышы эч аткарылган жок. Чындыгында бул двойной стандарт болуп атпайбы, чындыгындачы эки башкача көз караш болуп жатат. Бул эмнеден ким күнөөлүү? Биринчи баягы айтат го, балык башынан сасыйт деп. Биринчи биздин президент баштап ушул мыйзамды бузуп жатат. Алардын өзүнүн айткан сөзүн эле айтпай карабайсызбы?
Менин кандидатым Борбордук шайлоо комиссиясынын жагында кандай сакталып атат? Эми азыр көпчүлүк ошол жак караш керек болуп атпайбы? Мисалы, арызданууларга, даттанууларга чечимди чыгарыш керек болуп атат да борбордук шайлоо комиссиясы. Аларга кандай баа берет? Агай айтып кетпедиби? Борбордук шайлоо комиссиясында 8 мүчөсү бар. Ал мен уккан жокмун, мен көргөн жокмун дейт. Ар бир ошол күн тартибиндеги суроолорду башын жерге салып макул болушат. Бир дагы жолу жок деп айтканга алардын моралдыкта укугу жок деп эсептешет өзүчү. Анткени эгерде 4 адамды президент шайласа, калган баягы правящая коалиция деп атпайбы, ошолордон келсе, алар болсо ошол бийликтин эле кызыкчылыгын көздөшүбүз керек деген ой менен бир дагы талкуулабай макул болот. Алардын ичинде акыйкатты караган 4 эле мүчө бар. Эгерде биз мынтип атабыз, мыйзам сакталыш керек деп. Эгерде ошол БШКнын өзү мүчөсү, бир мүчөсү Бигматов, бир болуп партиясынан келген, өзү мыйзамсыз БШКнын мүчөсү болуп отурса, башка бир адамдын ошо мыйзам жагын караганга болобу? Болбойт. Өзү мыйзамсыз отурат. Түшүнүктүү. Мен бу Талайгүлдүн жана айтып келаткан үзүлүп калган оюн улап коеюн. Ана биздин таза шайлоо, акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймыл түзгөнбүз. Мына 1 айча болду. Мына ошол кыймылдын атынан мындан 1 жума мурда биз башкы прокуратурага, анан кийин борбордук шайлоо комиссиясына атайын кайрылуу жасаганбыз. Анткени мына президент өзү мыйзамды бузуп, өзү түз үгүткө кирип, өзүнүн мындан 1,5-2 ай мурда айткан менде мураскер болбойт, кимди эл шайласа ошо менин мураскерим, эл шайлайт, таза шайлоо болот деген сөзүн жокко чыгарып, анан көзүм ачылып кетти деп, ошо түз эле шайлоого кирип кеткендин өзү мыйзамды бузгандык. Ошон үчүн акыйкаттык болуш үчүн, коомдо эл мыйзамга, акыйкаттыкка, чындыкка ишениш үчүн башкы прокуратура менен борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күнү президентке эскертүү бериш керек болчу. Президентке атайын жазуу түрүндө айтыш керек болчу. Урматтуу президент, сиздин морекине тике кирип шайлоого аралашып кеткенге акыңыз жок деп. Мындайды жасаганың жок. Жасаганга алы да келишпейт менин оюмча. Анан мынакей урматтуу аксакалыбыз да абдан туура айтып атат. Кандай кайрылуу болбосун, кандай арыз болбосун, бир беткей кароо. Эгерде ушу бийликтин талапкерине ылайык маселе болсо, шары карап кетип, ага кичине зыяны тие турган каршыраак маселе болсо, анда жанагындай эле унчукпай отуруп, 8 добуш берип, чечим чыгарып салганын элдин баары көрүп отурат, элдин баары кыжыры келип отурат. Анкбай, ушул жерден дагы бир суроо жаралып атат. Мына нараачылык жаралып атат. Эми карап келе турган болсок, ал жерде жаңылбасам 12 мүчө бар. Алардын 4-өсү президент жактан келет, ал эми дагы 4-өө болсо жогорку кеңештин башкаруучу коалициясынан келет. Бул дегендик 8 киши деген түшүндүрөт. Эми добуш бере келгенде көпчүлүк ар дайым ушул болот да. Эми биздин бүгүнкү системабыз парламенттик башкаруунун мыйзамдары ошондой болуп аткандан бул жерде система туура эмес болуп атабы же болбосо алар кимден шайланып келсе дагы көп учурда кызыкчылыкты элдикин колдош керекпи негизи? Жок, мындайда система туура. Мыйзамдар бул карындашым айтып келди, баары жазылган, баары такталган. Бирок алар ким жактан тараптан шайланып келсе ошонун кызыкчылыгын көздөп коюп. Мындайда мен ушуну айткым келип ошол мыйзамды ишке ашырыш, турмушка ашырыш. Же ошондо болуп атпайбы? Бүгүн парламенттик башкаруу деп айта алабызбы? Бүгүнкү күндө толук президенттик башкаруу болуп атат. Конституцияга и закондорго каршы. Анткени бардык маселени бүгүнкү күндө президент чечет. Кадр маселесин алсаңар, өкмөттүн маселелерин алсаңар, экономиканын маселелерин алсаңар, бардык маселени, шайлоо маселесин дагы. Мына жакында эле сөз айтпады өзү, мындай эч бир жазганбай. Мен шайлоо комиссиянын ар бирөөнө айттырдым администрация аркылуу. Бирөөнү дагы ала албайсыңар деп. Тиги тизмеден чыгарбайсыңар деп. Бул кандай? Бул мыйзамсыз нерсе да. Андай айтканга президенттин укугу жок, туурабы, карындашым? Аны тиги ошо борбордук шайлоо комиссиясы өзү айтып, өзү бир тыянак чыгарса башка сөз. Ошон үчүн бул жерде кайсы нерсени бүгүн мыйзамсыз нерселер өтө көп болуп атат. Ошон үчүн башаламандыкка мыйзамсыз болгондон кийин жол ачылып атпайбы? Тилекке каршы. Рахмат, урматтуу коноктор, сөзүңүздөргө каралчы. Азыр бизде бир чакан жарнамалык түрмөк бар экен, андан кийин анан талкуубузга кайтып келели.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жарнамалык тыныгуудан кийин талкуубузду улантабыз. Суроом Нуретбек ага, сизге азыркы учурда дал ушундай шайлоодогу жакшы же болбосо жаман көрүнүштөр бир гана коомчулукта талкууланбай, ошол эле учурда жогорку кеңештин ичинде дагы талкууланыш керек эле, бирок талкуулай турган эл өкүлүн көрө алган жокпуз. Алардын баардыгы жер-жерди кыдырып шайлоо менен алек болуп атат. Алар дагы ушуга сиздин оюңуз? Абдан бул биздин республика парламенттик республика деп айтылып калды да. Анан кийин баягы чогулушту. Бир-эки маселени карашты. Анан өкмөттү карап, анан избиркомду карай турган болуп калганда, СДПКнын депутаттары таштап алып, спикер кыйкырып атат. Койгула, токтогула. Маселе бар. Тиги бутасы чыгып алып кетип калып, булар эгер ушул таза биз парламенттик республика дегенде ушу депутаттардын жазганы ушу болсо, спикерин укпаса, же бул законду укпаса, анан кийин эң мынагу бир мындай бир кыйчалышке, мындай бир абдан бир таймашып, мындай бир закон менен ар кандай туура эмес иштердин баардыгы болуп атканда, бүгүн спикер отуруп алып, спикерлер, депутаттар отуруп, баардыгын палатада карап, фракцияларда карап, баа берип, ошол эле прокуратураны, МВДны, избиркомду айтып, ар бир маселе боюнча чечилгенде башкача болот эле. Ошон үчүн мынагу биздин депутаттардын кантип келип калганын, кандай депутаттар отурганын өзү эле бул законду биздин жакшынакай немебиздин абийирибиздин баардыгын төгүп коюп атат да. Негизи алар баягы мурдакыдай эле эртең менен 9-да жумушка келип кечке чейин отуруш керек эле да негизи. Негизи ошондо. Бул айлыгын деле алып атпайбы. Анан ушундай кыйчалыш мезгилде мына мен сөзүм неме болбосун, мына спикерге мен катты жаздым, жанагы 200 аткаминерлердин жер-жерлерге бекитилгенден кийин. Анда мына спикер же кишиси жокпу, өкмөткө мынакей онунда кайра жиберип атат. Бир жумадай жатып, бул кагаз каралбай өкмөткө барып, ушундай арыз ээлерине жооп берип койчумун. Ушунчалык жоопкерсиздик, мындай мен ушунча канча болуп жүрдү. Мен убагында 89-90 жылда бир депутаттыкка чынайлык менен катышып бийлик менен. Бирок мындайды болгон эмес да. Азыркыдай закон деген бар турат. Эч болбойт дегенде биздин үрп адатыбыз боюнча да мына Манас тегерегинде биягында Жолойхан Баатыр турат, биягында Бакай турган, же аксакалын укпаса, же законду укпаса, же депутаттарды укпаса, бул эмне деген заманга келип калдык. Ошон үчүн мен өзгөчө мынагу депутаттарга өтө наразычылыгымды айтып атам да. Ошо жер илгеркилердей болуп, бир депутаттар билбейм кандай келип калды бул депутаттар. Бирөө бир 5-6 эле бир депутат бар. Ошо катышып, закон чыгарып, калганы не кылып атат? Же жумушта отурса өзүң уяласың. Бир эле киши, бир 30 киши отурса эле 90 киши отурат дейт. Айланайын, бул спикерлер кантип карап ушул чогулушту өтсөт. Ушунчалык наразы болосуң да. Бийликтин абалы ушундай болот. Ошого караганда бүгүн ушул балык башын сасытты, ушул бизде парламенттик республика болдун, парламентибиздин түрү ушундай болгондон кийин башкасына сөз жок болуп калды. Ушунун баары жоопкерчилик үчүн болуп аткан жокпу? Мисалы, мурда кийин дал ушундай көрүнүштөр болгондо, кимдир бирөө катуураак жазалана турган болсо, бүгүнкү адамдар коркот бере деген кеп болуп атат да. Баягы мыйзамды сыйлабагандык, жоопкерчиликтин жоктугу болуп аткан жокпу ушуга? Сурооңуз абдан туура. Бул азыркы күнү, бул корккон адамдардын күнү болуп калды. Бүгүн кечээден баштап эле акыркы бир 5-6 күндөн бери эле бардым, камайм, алып кетем, жок кылам деген сөз болуп атат. Эмне үчүн айтып атабыз, жанагы БШКнын мүчөлөрү дагы деңгээли президент шайласа дагы, берсе дагы, парламенттен келсе дагы, парламент шайласа дагы, БШКга келгенде абалар көз карандысыз. Бирок ушу деңгээлин карабайсызбы? Анын өзүнүн ушул башкармасы БШКнын Шайлдабекова айым кимге барып отчет берип атат? Мыйзам боюнча кимге барып отчет бериш керек? Бул парламентке агай туура айтып атат. Анткени шайлоону, президенттин шайлоосун ким шайлайт? Ким ошол күнүн белгилейт? Бул парламент. Кимге барып отчет берип атат? Президентке барып отчет берип атат. Отчет ала турган жогорку кеңештер парламентте эле жок болуп атпайбы азыр? Жогорку кеңеш ошол отчет убагында спикер бар. Спикер бүгүн деле алса болот. Кечээ дагы алса болот. Бул ошол адамдардын деңгээли, бул корккон адамдар. Азыр кичине башы чыккан адамдардын, депутаттардын килейген лидерди түрмөгө отургузуп атат. Ошол адам мыйзамды, чындыкты, адилеттүүлүктү айтып чыккан адамдарды
чекесинен жок болуп жатат. Ошондуктан ар бир адам бүгүн корккон жашоо болуп калды ар бир адамга. Эмин агай, эмне кошумчалайын деп депутаттар боюнча бул мамлекеттин, элдин, журттун тагдыры чечилип аткан шайлоодо туш тарапка качып жумушка келбей тарап кетиштин өзү ар бир депутат катары элдин астында жоопкерчилиги жок экенин, депутат катары өзүнүн баягы мандатына жооп бербей турганын, жөн гана депутатпыз деп бир майда саясий оюндар менен, майда саясий интригалар менен ошол жерде отурганын далили да. Анткени бүгүнкү күнү мамлекет үчүн дагы, шайлоо үчүн, шайлоонун жыйынтыгындагы биздин коомдогу социалдык саясий абал үчүн да жогорку кеңеш жоопкер. Жогорку кеңеш шайлоону дайындайт, жогорку кеңеш шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөш керек. А булар болсо ар бир, мына доктор айтып атат карындашыбыз, ар бир депутат коркуп, ийинге кире качкандай кире качып, ушул жерде шайлоонун маселесин карагандан, ошону талкуулагандан качып, мына жашынып отурушат. Бул негизи бул мамлекеттик бийликке туура келбей турган, мамлекеттик бийликтин түрүн мындай тескери сыпаттай турган көрүнүш да. Алыкбай ага жана да бир жакшы ой айтып кеттиңиз. Анын мисалы буга чейинки шайлоолордо эле таза болуп келген бийлик үчүн. Эми ушул кашанын ичиндеги таза шайлоо кайсы убакка чейин уланышы мүмкүн? Дагы канча жыл болушу мүмкүн? Биз качан бир баардыгыбыз чогулуп бир таза шайлоо өткөргөнгө даяр болобуз? Же болбосо дүйнөлүк практикада деле ушул, балким шайлоонун саясаты ушулдур, ушул жөндө. Жок, мындай да, менин оюмча жалпы биздин коомубуздун маданиятынын деңгээлине жараша, саясий деңгээлине жараша шайлоо болот да. Бул эмнени көрсөтөт? Мына бүгүнкү күндө ким менен сүйлөшпөсөң, нааразычылык көп. Ушул шайлоонун өтүшүнө админресурс, жанагы күч органдар, криминал мындай басымдуулук көрсөтүп аткангачы. Бирок коом бүгүнкү күндө бийликке ачык айкын өзүнүн пикирин жеткизе албайт да. Мындай биригип өзүнчө бир институт катарында коомдон бүгүн бийлик коркпойт. Эмне себептен? Анткени бүгүндө ар бир үй бүлө өзүнүн арбайын согуп, мага тиешелүү эмес, иш кылып ким шайланса ошол шайлансын, бүгүнкү оокатым өтсө болду деп ойлойт да. Тилекке каршы бул чоң катачылык. Биздин коомубуз бышса, биздин коомубуз ошол даражага жетсе, маданиятыбыз жетсе, ошондо таза шайлоо болот да, менин оюмча. Ага чейин ушундай эле боло берет. Ким бийликке келсе, ошол бийликти сакта иретинде. Дүйнө жүзүндө мындай да, бийликти сактайын десе, экономиканы оңдойт, элдик социалдык тармакты оңдойт, билим берүүсү иши бардык жагын оңдогонго аракет кылат. Эл чуркап барып өздөрү эле шайлагандай. Өзү чуркабаса дагы ишилип мындай чын ниет менен. А биздики болсо бийликке келгенде аякты ойлоп эле, байлыкты топтоп эле, анан могу ким башын чыгарса, ким каршы сүйлөсө, ким оппонент болсо ошолорду жанагындай жазалаганга кирет да. Биздин бийликтин табиятын өзгөртүш керек. Алыкбай, ошол жерден дагы бир суроо сурайын деп атам. Мисалы, бул таза шайлоо деген реалдуу нерсеби, же болбосо жөн эле бир азырынча албетте бул жерде чындык үчүн айтып коюш керек. Жетишкендик бар. Мисалы, ошол эле 13 талапкердин арасында мындай татыктуу, деңгээли жогору талапкерлер бар да. Мурун болсо мындай деңгээли жогору кишилерди жакындатчу эмес, такыр эле. Азыр болсо мына эки Бабанов менен Төрөбаев бириккенден кийин бир альтернативный өзүнчө бир күч пайда болду да. Бийликке кыр көрсөтө турган, бийликти жеңе турган. Ошол себептен эл бүгүн аябай бөлүнүп, жарынып, негизинен 3 бөлүккө бөлүнүп калбадыбы? Бийликтин кандидаттын тарапташ, ушу экинчи тарап ушу Бабанов менен Төрөбаевдин тарапташ, үчүнчү болсо жанагы көбү чечелек, бирок арасында дагы берки кандидаттарга, талапкерлерге дагы колдоо иштегендер да. Бирок негизи үчүнчү бөлүм эч жакка кошулбай, дагы эле башаламан, дагы эле карап турат да, каякты колдоорун билбей. Ошол себептен мен ойлойм, коомубуз тезирээк бышса, биз жанагындай сөз айтканда кээде саясий элитага, бийликке ишенбестик аябай көбөйбөдү бүгүнкү күндө. Анткени бири-бирибизди жамандап атып, бири-бирибизди каралап атып, аягында бийлик ошону түшүнгөн жок,
ошонун залакасы барысы өзүнө тийип атат бүгүнкү күндө. Мен ушул суроого бир кыскача эле жооп берип коеюнчу. Эгерде ушу мына 3 күндөн кийинки добуш берүүдө эл жана бийликтин кысымына, зордугуна каршы, криминалдык же башка элементтердин коркутуусуна каршы өз эрки менен добуш берип кетсе, мына 3 күндөн кийин анда кийинки шайлоо түзөлүп таза жолго түшөт. Эгерде бул жолу дагы ошо кысым менен, зордук менен эме айла жок, арга жок, маңдайга жазган ушу экен деп эл көнүп берсе, анда андан ары ушул баягы тескери жол дагы уланат. Ошон үчүн 15-индеги шайлоо биздин мамлекет үчүн, мамлекеттүүлүк үчүн, анын бекемделиши үчүн тагдыр чечүүчү шайлоо. Ушул шайлоодо ошон үчүн айтып атабыз биз. Ар ким өз добушуна жоопкерчилик менен добуш берсе, ар ким өзүнүн көңүлүнөн келечекти, мамлекеттин эртеңки күнүн, элдин эртеңки күнүн ойлоп добуш берсе, оңолот, өнүгөт. Агай, сизге дагы бир ушул жерден суроо кыстара кетейин деп атам, андан кийин өзүңүздүн оюңузду айтыңыз. Мисалы, азыр мамлекеттик каналдарды көрө турган болсок, же болбосо бийлик жакты карай турган болсок, ал жакта мисалы эл коркуп жашагандай болуп калды да. Мисалы, төңкөрүш болот экен, же болбосо мындай болгон тат, тигиндей болгон тат дейт, же болбосо телефонду тынчап атабы деген дагы бир коркунуч бардыгыбызда пайда болуп атат. Анан ушуга оюңуз, анан элдер ушуга кандай баа берип, кандай жолдор болуш керек? Биринчиден баштаганда эле абдан туура эмес болуп калды да. Ушу шайлоо болот дегенде эле бүт эле ар жерден аймактардан жана криминалдардын бардыгын соттор актап чыгады да. Мына ошондо эми жанагы болуп аткан каралоонун баары ошо криминалдар бири бири менен сүйлөшкөнүн эч кандай обоснованиясы жок эле, келип бир жагын каралап, бир жагын биз эми аксакалдар болгондон кийин калыс болойлу деп жанагындай маселелерди айтсак да уккан да киши жок. Анан элди кыжырлантып алды. Өзгөчө өзүңөр туура айттыңар, жанагы Төрөбаев деген кыргыз элине абдан көп иш жасаган жигит, 61ден ашык немени коюп, бабамдын да жанагындай ойлорунун баары жакшы болуп, булар ошондо бириккенден кийин азыр таза эле бир өзгөчө бир, даже кече мен избиркомдон немесин карасак, жана бир 2 жарнама боюнча неме бербеди, тиги предупреждение. Аны көрсө избиркомдун өзүнүн печаты бар экен да. Өздөрү уруксат берген экен. Ушундай эле бир болбогон нерселерден ушу чыгарып коебуз дейт. Болбосо азыркы катышып аткандардын ичинде Сооронбай деле өзүнүн деңгээлинде бир жакшы киши. Тиги Сариев деген да катуу мындай жигит, Масадыков, жана Улукбек, Токтайым дегандай, Бульдозор деген аты бар, Азымбек деле бир жакшынакай эл азыр чыкты. Азыр бийлик ушулардын бардыгына бийликтин кириши туруу укугу жок азыр. Избирком болобу, прокуратура болобу, сот болобу, бардыгы киришкен укугу жок. Булар таза өткөзүп бергенге гана неме болуш керек. Андай болбой калып атпайбы? Ошон үчүн эл кыжырланып, ушунун бардыгын кимизи кандай экенин баарын көрүштү. Эл азыр даяр болуп калды. Кимди шайларын өздөрү билип калды да. Ошон үчүн мына бийлик, мен дагы айтып, ушу бийликке айтып кетерибиз, коомчулукка да эч нерседен коркпош керек. Келдиң, немеңди алдың, татынака бол. Аерде сени карап турган эч ким жок. Жана мен бир бала такси менен келсем айтып атпайбы, мени дейт, селхоздо окуйт экен, баланчага бийликтин кишисине неме шайлайсың, 1000 сом беребиз деп, баарыбызды түшүнтүүгө өтөтүп, кантип биз мындай оюбуз барбы дегенде, аны ойлонгула жигиттер деп койдук да. Ушундай бир күдүк иштердин баарын жасап коюп, бул ушу бийликтин жүзү мына дүйнө карап турат, өтө калпыс. Анан кийин азыр мына президенттин, бийликтин немеси ким болсо да, азыркы шайланып турган балдардын кимиси болсо да ошону жакшынакай кылып туруп, жанагы инаугурациясын өткөзүп, жакшынакай кылып өткөзүп бериш керек. А эгер жанагындай кылып өздөрү баштап элди көтөрөбүз деп атпайбы бийликтин кээ бир кишилери. Анан элди көтөрүп алса, эл деген сел болот. Анан каптап кетет да. Мына баягы 2010-жылы Эмилбек билесиң да. Ошондой болуп, ошон үчүн ошого бир эле мисал үчүн бүгүн Таластагы бир немелерди көрүп алып, элдин, мен ошол 2010-жылы башында жүргөн кишимин, 1 жыл боз үйдө отуруп Таласта. Эми ошолордун немесин көрүп алып, адамдын үрөйү учуп атат. Канткен күндө да биз дүйнө карап тургандан кийин кыргыз эли ушул демократиянын аралчасы деп
бардығына мойынды ұсынып ким жеңсе ошого макул болуп түз болуп берсе анда жапжакшылыкка өтөбүз. Бирок кыргыз эли эстүү баштуу улуу күчүн эл уккан эл. Мен ойлоп атам, шайлоочулар болсо эчтекеден коркпош керек. Акчасын жана студент айтканда акчасын алганда башкасына шайлап кое бериш керек да. Ушундай болуп. Түшүнүктүү агай, азыркы учурда биз дагы ойлоп атабыз, элге кыргызстандыктарга албетте тынчтык керек, эч кандай көтөрүлүштүн кереги жок. Анын бетин ары кылсын, утулгандагы, уткандагы ушул көрүнүштү татык түрдө өзүнө кабыл алат деп ойлойбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бир чакан жарнамалык түрмөк бар экен, андан кийин анан кайра талкуубузду улантабыз. Сизге суроо берейин деп атам. Мисалы, шайлоочулардын баардыгы эле юридика илими менен баягы мамилеси жакшы деп айтыштан алыспыз. Көпчүлүгү билбей атат, өздөрүнүн укугун билбей атат, аларды мыйзам кандай таризде коргой тургандыгы түшүнбөй атат. Анан юрист катары ушу шайлоочуларга жанагы басымга кабыл алып аткан, административдик ресурска кабыл алып аткан мамлекеттик кызматкерлерге дагы бир кеңешиңизди берип, бир чакыртыштап кетсеңиз болобу? Биздин коомдун деңгээли азыр төмөн дегенге макул эмесмин, чындыгында. Ал 5 жыл мурда кандай болсо, бүгүн абдан жогору. Ооба. Чындыгында жогору. Биздин карапайым эл мыйзамды билбейт десек, ошол айылга барсаңыз, аксакалдар, аталар, энелер бизден караганда жакшы мыйзамды билет. Чындыгында азыр биздин эл аябай грамотно болуп калды. Бийликтин деңгээли түштү. Анан мен баягы соттор, БШКнын мүчөлөрү, ошол следователь болобу, баягы прокурорлор, алар деген кызматта отурушат. Булар деген эртең жумуштан алып коет. Ошондуктан биз буларды аяшыбыз керек. Баягы куштар булар бирөөнүн приказын аткарып атпайбы дегенден биз качышыбыз керек. Анткени ар бир адамдын өзүнүн тандоосу болот. Бүгүн сен бүгүнкү күнүңдү ойлобой, эртеңки күнүңдү ойлошуң керек. Ошол эле кызматтагы адамдар мыйзамды жакшы билет. Бүгүн туура эмес чечимдерди кабыл алса, эртең ал өзүнүн келечегине терс таасир кылат. Анын бала чакасына терс таасир кылат. Мыйзамды билбейм десе, жумуштан кетсин. Иштей албайм десе, жумуштан кетсин. Эгерде сени жумуштан алып салам, ошондуктан мен иштешим керек деп корксо, анда кетсин. Бүгүн жумуштан алып салат деген коркунуч болсо, эртең сен түрмөгө отурат деген коркунуч болуш керек. Ошондуктан мен биздин жарандарга кайрылып кетер элем. Айтып айтпайбы, мугалимдерге дагы айтып атат, баягы кызматкерлерге айтып атат. Сен кайсыл адамга голосуңду берсең, өзүңдү, ошол добушуңду берсең, билип коет деп. Бул туптуура эмес. Бул абдан жалган сөз. Анткени эч ким сиздин добушуңузду биле албайт. Кечээ эле Феликс Шмачкулов айтты, эгерде менин бюллетенимди таап берген адам болсо, үйүмдү берем. Ошондуктан ар бир карапайым адам билиш керек. Сиздин добушуңузду эч ким эч качан биле албайт. Эгерде билсе, ошол биздин генералдын үйү сизге болот, таап бериңиз. Түшүнүктүү. Эми ачыгын айтыш керек, бул шайлоодо кандайдыр бир жетишкендиктерге жетиштик десек да болот. Мисалы, биометрика аркылуу шайлоо болду, анан сатып алуу бир дагы, коркутуп шайлатуу дагы бир, анан ошол эле учурда шайлоонун жыйынтыгы жасалып кетиши мүмкүнбү? Мисалы, буга чейин шайлоолордо жана өкө баланча бюллетень штаб жибериптир, анан тиякта свет өчүп калыптыр, ошол бурда мындай болуп кетти деген көрүнүштөрдү көп эле көргөнбүз. Анан быйыл канчалык? Эми жыйынтыгына кооп туудурган бул жана кошумча участокторду ачып, анан ошол участокторго мына 314-316 миң кишини жана экинчи форма менен каттаганы болуп атат да. Бул каттоонун өзүндө бир кандайдыр бир технология, бир амал бар экенин жанагы юридикалык академияда болуп аткан окуя, ошол жерде мугалим жана студенттерге айтып атпайбы? Эгерде сен биздин жана бийлик көрсөткөн талапкерге добуш бере турган болсоң, паспортуңду алып кел, биз сени ушул жерге каттатабыз. А эгер бербесең, анда каалаган жериңе барып сал деп киргизбей атышат. Ушул жол менен мына Бишкекте жанагы экинчи форма дегендин бланкысын мындай аябай тартыш кылып, таңсык кылып коюшуптур дагы. Ошонун негизинде өзү эле ушул шаардан добуш берейин деп катталганы баргандарга бланк бербей,
жок калды, түгөндү деген шылтоо менен ал эми жанагы өзүлөрү уюштургандарды пачкасы менен алып келип каттатып ошол участокко коюп жана 300 миңден ашык кишини даярдап койгонун өзү кооптуу. Ошо 300 миңден ашык киши жалпы шайлоочулардын канча пайызы? Бул Болжолдоп көрө турган жок, жалпысынын 10% болуп атат. Ал эми келчилердин бир 20% болуп кетип атат да. Бул абдан чоң. Бул ошо шайлоонун жыйынтыгына ишенбөөчүлүк жаратат. Экинчиден, бул азыркы кирген жанагы автоматтык окуу, автоматтык саноо, автоматтык жанагы жыйынтыгын чыгаруу буга ишенсе болот. Бул жакшы система. Бирок ошонун ичинен дагы жана ар бир кишинин өздүгүн таанып атпайбы? Ошондо жана колуңдун бармагың менен же бетиң менен таанып атат деп атат. Бирок кайсы бир участоктарда криминалдык элементтердин, башка элементтердин жана кысымы менен эчтекеге карабай эле алып туруп эле тиги бюллетендерди салып коюу мүмкүнчүлүгү бар. Эч кимди киргизбей, тозуп алып, бекитип алышып, салып койсо, ал автомат аны зордук менен жөн эле салдыбы же киши өзү келип салды билбейт. Эң башкы салынган бюллетенди эле санап берет, так санап берет. Бул коркунуч бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө шайлоонун жана добуш берүүдөгү ар бир кишинин өздүгүн тактоонун көзөмөлгө алуу, ошого коомчулук көзөмөлгө алып, ошону так карап берсе, бул шайлоонун жыйынтыгына ишеним көбүрөөк болот. Түшүнүктүү, Аликбек ага азыр ушул жерден дагы суроо берейин деп атам. Биздин эфир башталардан мурда интернет айдыңында ишенимдүү маалымат бурактарында бир кызыктуу маалымат чыкты да. Анда Казакстандын ошол пресс кызматтары дагы буга чейин эсиңизде болсо Сапар Исаков ошол чек арадагы маселелерди Назарбаевдин өзү менен сүйлөшүп бир келишимге келгенин кабарлаган эле. Бүгүн бул окуя такыр эле тескериси менен чыкты да. Ал жактан Казакстан расмий түрдө бизде эч кандай сүйлөшүү болгон эмес дегендей мамиле болду да. Бул жерде биздин премьер-министр бизге билдирерден мурдан шашып алдыбы же болбосо кандай көрүнүштөр болуп кетиши мүмкүн дипломат катары? Эми сүйлөшүүнүн ар кандай ыкмалары болот да. Анан баягы жетекчилер басып баратып сүйлөшсө болот, же болбосо мындай чай ичип отурганда дагы сүйлөшсө болот. Бирок муну расмий сүйлөшүү болду деп айтканга мүмкүнчүлүк жок да. Элге жарыяланганга дагы эрте болуп. Ооба, элге жарыялаш үчүн макулдаштырып биз момундай чечимге келдик. Эки тараптан бир жарыялаш керек да. Бул бир жагы. Экинчи жагынан менин оюмча жанагы жаш баягы жетекчилер кээде шашып кетет эмеспи? Кээде мындай да бир сөздү айтсаң ар кандай түшүнсөк болот. Мисалы сиз кайрылсаңыз мен ойлойм, ошондой болуп калыптыр. Мен караштырып көрөйүнчү. Мен поручение берейинчи, билейинчи эмне болуп атканын деп койсо эле сүйүнүп, жаштык кылып ошо бул чечилет экен деп айтып ийгендир балким. Мен ошон үчүн ойлойм, бул жерде албетте дагы бир жолу биздин өкмөттүн, биздин бийликтин аброюна чоң сокку болду тилекке каршы. Муну жалаң эле Кыргызстандын ММКлары эмес, дүйнөлүк ММКлар жазып чыкпадыбы? Андай жолугушуу болгон жок депчи. Ушундан чоң жыйынтык жасаш керек да. Тышкы саясатта эчтекени мындай жөн эле боло бербейт. Бул баягы айсберг деп коет эмес, бул көрүнгөн жагы бар, же көшөгөн арты деп коет. Көшөгөн артында ар кандай сөздөр болушу мүмкүн. Ошол сөздөрдү талкуулап, массалык маалыматка, каражаттарга чыгарган бул кээде баягы этикага жатпайт деп коет да. Ошон үчүн бул жерде ушул эки анжы абалга түшүп калды булар. Бир кошумчалап коеюнчу, ушул казак-кыргыз бул акыркы жумада мамилелер боюнча, ушул мамиле курчуп кеткени боюнча бизде азыр ушунчалык чоң саясий кызыл кулактык болуп атат да. Мына азыр мамлекеттик телеканалдан дагы, радиодон дагы ушу бир эле нерсени айтып атышат. Ушунун баарына Бабанов күнөөлүү, анткени барып Назарбаевка жолугуп, ошо баштап койду. Бабанов болбосо чек ара жабылбайт эле, Бабанов болбосо мына жок. Кеп Бабановдо эмес, анын жолугушканында эмес. Жолугушкан 1000 жолу жолукса да анын биздин шайлоого эч кандай таасири да жок. Кеп эмнеде болуп атат? Кеп биз казактарды эмес, дүйнөнү коркуттук да. Биздин президент Атамбаев айтып атат. Бизде шайлоонун жыйынтыгы менен төңкөрүш даярдалып атат. Тополоң болот.
мына ошол шарт менен мен тиги президенттердин жыйынына катыша албайм, мен ушу мамлекеттен чыкпай турушум керек, көзөмөл кылышым керек деп жарыя кылды да. Мына ошол жарыядан кийин мына биздин чек аралаш эле казактар эгерде бизге дагы Казакстанда айтса, Казакстанда тополоң болуп атат десе, биздин мамлекет чек араны жабыш керек, кайтарыш керек, көзөмөлдү күчөтүш керек, анткени ошо тополоң сага кирип кетиши мүмкүн. Бул бир жагы. Экинчи жагынан бул дагы бир чоң маселе бар да. Мына биз ошо Евразияске кирип атканда Кыргызстанга 2 жыл каникул беришкен. 2 жылга чейин силер бардык шартыңарды камдап алгыла деп, бардык жанагы продукцияларды алып өтүт, жанагы унаалардын өтүш шартын тактап алгыла деп акчасын да берди, орустар берди, казактар акчасын берди. Бирок 2 жыл биздин өкмөт эчтеке кылган жок да. Бүгүн казактар чек араны такыр жаап койгон жок. Алар өтүү тартибин көбүрөөк тыкыз текшере башташты. Айтып атышат да, 2 жыл өттү, эми силер эреже менен өткүлө деп койсо, биз бүгүн өтө албай атабыз да. Биз мына Кыргызда эми мындай осолураак сөз, осургаңыздын бетин тутат деген сөз бар. Вот ошондой болуп атабыз. Өзүбүздүн күнөөнү, өзүбүз жасаган ишти башка бирөөгө жаап, башкаларга оодарганга аракет кылып атабыз. Бүгүн казактардын бийлигин да туура түшүнүш керек. Алар өзүнүн коопсуздугун карап атат, өзүнүн тартибин сактап атат. Мына ушундай шартта мен Аликбек колдойт элем. Бу эл аралык мамиледе, тышкы саясатта ар бир сөз, ар бир ишарат, ар бир жаңсаган кыймылың маанигеи. Бул жерде ишарат же болсо кичинекей сөз эмес. Биз килейген мамлекеттин бакандай жетекчисин ушу жерден көрдөн алып, тиги көргө уруп, башынан ылдый тиги жуунду куюп атабыз. Мунун өзү эл аралык мамиледе аябай одоно осол мамиле. Бул жерде жөнөкөй эле биздин элди аяп койгула, биздин эл кыйналып кетти, ачып кой менен бүтпөйт. Бул маселенин кесепети, ушул окуянын кесепети биздин эл үчүн, биздин мамлекет үчүн далайга чейин тескери таасирин тийгизет, далайга чейин аксатат. Анткени мындай маселелер эл аралык мамиледе жөн өтүп кетпейт. Муну ар бир кыргызстандык билиш керек, ар бир мекендеш билиш керек. Айтып коеюнбу? Кече күнү сапар биз телевизордон көрдүк, Назарбаев менен сүйлөштү. Ушундай маселеде интернеттин баарында жүрөт. Эми ошол мезгилде азыр көлдө, тияк биякта жүрөт. Бул премьер болгондон кийин, Назарбаев менен сүйлөшкөндөн кийин барып өзүнүн коллегасы бар да, премьер-министр менен. Барып ушу маселени отуруп чечиш керек болчу да. Тиги бир Скөлгө барып бир үй бүлөгө мындай кылдым деп, күнүгө биринин артынан бири келип, мынагы спикер баш болуп, бүт бардык жерге мындан көрүп, спикер деле эмне үчүн отурат? Ада чыгыш керек болчу спикерге. Бул маселени бүгүн эле чечип кое турган маселе. Булардын өздөрүнүн аброю жок. Ошол уровенге, ошолор менен сүйлөшкөнгө. Спикер деле ошондой болуп атат, өкмөт башчысы да. Алыкбек ага эмнени кошуп салайын жатасыз? Мунун башы жана айтылып кетпеди, Бабановду Назарбаев кабыл алган үчүн башталды да барысыча. Негизинен 2 мамиле курчучу. Бул жерде айтып коюш керек, Бабановду кабыл алганга Назарбаев өзү чечет. Ал укугу бар. Шайлоонун астында болобу, шайлоодон кийин болобу өзү чечет да. Бул эл аралык мамиленин тартибин бузбайт. Эмне үчүн мисалы 2011 жылы Атамбаев ошо талапкер болуп атканда, тиги Путин кабыл алганда, ал кезде ушундай бир жаманаттуу болуп, тескери баягы орустарга чыгып апарды деп сөз чыккан жок. Сөз чыккан жок. Бул жерде жөн эле жанагы Эмил Саламатович айткандай, бул жерде кызыл кулактык болот да. Эгерде бийликке ыңгайлуу болсо, ушундай деп айтабыз, ыңгайсыз болсо анда унчукпайт. Эми туура айтып коюш керек. Урматтуу коноктор, кандай болгон күндө дагы бүгүнкү күндө азыркы учурда чек арада ошол эле карапайым кыргызстандык жарандар кыйналып аткандыгы, бул бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы да. Сизге сөз берем. Чындыгында премьер-министр бүгүн уят болду. Уят болмок турмак, биздин мамлекеттин аброюна шек келтирилди. Бирок бүгүн биз ар бирибиз ушундай болуп калды, байкуш жаш экен же билбей калыптыр дебешибиз керек. Эртең жогорку кеңеш келгенден кийин ошол кыймыл аракетине, премьер-министрдин кыймыл аракетине саясий баа бериш керек. Сөзсүз түрдө биринчи күн тартибинде ошол саясий баа берүү жөнүндө суроо туруш керек.
Саясий баа бере турган жогорку кеңеште саясий эрк барбы, ал башка маселе? Саясий эрк болуш керек. Сиз, мен ушул депутаттардан талап кылышыбыз керек. А эмне үчүн? Биринчиден саясий баа бериш керек. Экинчиден ким ар бир жанагы ошол эменин Исаковдун премьер-министрдин сөзүнө ишенип алып, чек арага барып токтоп калып, бизнесмендер да биздин канчасы күйүп кетти. Материалдык зыян келди. Ошону дагы чечилиш керек. Сөзсүз түрдө өкмөт ошону караш керек. Кимдин күнөөсү? Буга саясий эмес, юридикалык дагы баа берилиш керек, сөзсүз түрдө. Урматтуу конуктар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Добуш сатууну же болбосо кимдир бирөөнү коркутуп добуш бердирүүнү, шайлоонун жыйынтыгын бурмалоону же болбосо кандайдыр бир ыкмаларды колдонууну биздин бир агабыз бул мекенге билдирбей туруп уу берүү менен барабар деп сүрөттөгөн экен. Келиңиздер, мына 3 күндөн кийин бизде шайлоо болот. Баардыгыбыз ыплас жолдор менен мекенибизге уу бербестен, тескерисинче таза жолдор менен дем берели. Сиздер НТС телеканалынын эфиринен ар тарап программасын көрдүңүздөр. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Аман туруңуздар.